Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар. Барыңыздарга Норвегиянын Осло шаарынан жагымдуу жаңылык айтам. Кыргызстандык балбан Мерим Жуманазарова айымдар күрөшү боюнча 68 кг салмак чембирдигинде дүйнө чемпиону деген наамды утуп алды. Бул тууралуу алдыда кененирээк, андыктан биздин канал менен калып туруңуздар. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Ушул күндөрү Норвегиянын баш калаасы Осло шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатынын алкагында бүгүн 7 октябрь күнү килем ортосун 68 кг салмак чембирдигинде айымдар күрөшүнөн финалдык беттешти өткөрүүгө кыргызстандык балбан Мерим Жуманазарова менен япониялык 21 жаштагы күчтүү делинген Рин Мияжу чыгып келди. Бул дүйнө чемпионатынын алкагында Рин Мияжу күчтүү делинген дүйнө жана олимпиада чемпиону Стокменсан утуп финалдык беттеште кандайдыр бир фаворит иретинде чыкты. Ал эми Мерим Жуманазарова өзү каалаган күрөштү көрсөтүүгө бардык аракетин жасады. Ортодогу калыстын белгиси берилер замат алгачкы секундаларда эки балбан тең алдыга барып көп чабуул жасаган жок. Көбүрөөк бири-бирин күтүп жаткандай таасир калтырды. Күрөш башталганына 1,5 мүнөттө өткөн мезгилде ортодогу калыс Мерим Жуманазаровага экинчи эскертүүнү берип, 30 секундалык мерчемделген убакыт берди. Ал убакыттын ичинде Мерим Жуманазарова упай иштеши керек эле. Дал ошол учурда Мерим атаандашынын бутуна кирип, атаандашынын колу менен бутун байлап, далысына таза басты. Жана ортодогу калыс 15 секундадай убакыттан кийин кыргыз балбанына таза жеңишти ыйгарды. Ошентип Мерим Жуманазарова спорттук күрөш боюнча Кыргызстандын тарыхында дүйнө чемпионатын утуп алган экинчи спортчу болуп калды. Буга чейин 2019-жылы Айсулуу Тыныбекова биринчи алтын медалды алып келген болчу. Өзүңүздөр билгендей, Айсулуу бул дүйнө чемпионатында экинчи ирет дүйнө чемпиону деген статуска ээ болду. Ал эми биз Меримдин бул жеңиш менен куттуктайбыз. 22 жаштагы спортчу айымыбыз үчүн бул өтө чоң жетишкендик. Буйруса чоң жеңиштер али алдыда деген ниетибиз бар. Урматтуу мекендештер, буйруса 1-2 жылдан кийин Кыргызстандын айымдар күрөшү боюнча курама командасы дүйнөлүк аренада биринчи орунга көтөрүлүүгө аракетин жасайт. Себеби Мерим, Айпери, Айсулуу сыяктуу балбандарыбыздын артынан өсүп келе жаткан жаш спортчуларыбыз дагы бар. Мына ошол спортчуларды татыктуу тарбиялап келе жаткан бардык машыктыруучуларга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Айрыкча Нурбек Изабеков, Чынарбек Изабеков, Байгазы Кенжебаев, Рабила Жуманазаров өңдүү айымдар күрөшүнүн өнүгүшүнө чоң салым кошуп жаткан агайларыбызга алкыш айтабыз. Муну менен кыргыз спортунун аброю дүйнөлүк аренада аз да болсо өйдө жогорулап жаткан маалы. Урматтуу достор, буйруса Ослодон дагы да болсо жакшы жаңылыктар болот деген ниетибиз чоң. Ал жаңылыктарды буйруса ушул каналдан айтып турууга аракетибизди жасайбыз. Андыктан каналга жазылыңыздар, видеого лайк баса кетиңиздер.